Ысык Көл облусунда байрактар сокку уруучу учкучсуз учактарын колдонуу менен тактикалык машыгуу өтүүдө. Ысык Көл облусунда бүгүн 31 мартта Калкан 2022 атайын тактикалык машыгуусу өтүүдө. Кыргыз Республикасынын президенти, өлкөнүн куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы Садыр Жапаров Балыкчы шаарындагы коргоо министрлигинен Эдельвейс окуу борборунун базасында өтүп жаткан машыгууга көз салууда. Машыгуунун негизги максаты мамлекеттик чек ара тилкесинен өтүп кирип келген шарттуу душманды жок кылуу боюнча Кыргыз Республикасынын күч түзүмдөрдүн иш аракеттеринин ыраттуулугун иштеп чыгуу. Машыгууга Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен, коргоо министрлигинен, өзгөчө кырдаалдар министрлигинен жана ички иштер министрлигинин бөлүктөрү катышууда. Машыгуунун жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн тарыхында биринчи жолу Кыргыз Республикасынын УКМКнын чек ара кызматынын куралдануусундагы байрактар ТБ-2 сокку уруучу учкучсуз учактары колдонулат. Кыргыз Республикасынын УКМКнын чек ара кызматынын аскерлери куралданган байрактар ТБ-2 сокку уруучу учкучсуз учактары 2021 жылы республикалык бюджеттин каражаттарына сатылып алынган. Президент Садыр Жапаров тынчтык жана ынак коңшулук саясатын жүргүзүү менен биздин өлкө региондогу туруктуулукту сактоо үчүн болгон күч аракетин жумшап келет. Тынчтык жана ынак коңшулук саясатын жүргүзүү менен биздин өлкө региондогу туруктуулукту сактоо үчүн болгон күч аракетин жумшап келет деп билдирди Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 31 мартта Калкан 2022 атайын тактикалык машыгуусунда. Иш-чаранын катышуучулардын алдындагы өз сөзүндө мамлекет башчысы төмөнкүлөрдү белгиледи. Бүгүнкү иш-чаранын урматтуу катышуучулары, кадырлуу меймандар, Калкан 2022 атайын тактикалык машыгуусун уюштурууга жана өткөрүүгө катышкандар саламатсыздарбы? Бүгүнкү тактикалык машыгуу өз максаттарына жетти десем болот. Машыгуулардын жыйынтыгында өздүк курамдын чеберчилиги артып, ар кандай күч жана каражаттардын биргелешкен аракеттери жогорулап, коопсуздукту камсыздоо тутумун өркүндөтүү ишинде жаңы багыттар пайда болооруна ишенем. Өзүңүздөр билесиздер, азыркы замандын чакырыктары менен коркунучтары көп кырдуу жана аймактар аралык мүнөздүү. Борбор Азия өлкөлөрүндөгү айрыкча Ооганстандагы кырдаалга байланыштуу террордук жана диний экстремисттик коркунучтардын жогорку деңгээлде сакталып турушу өзгөчө кооптонууга алып келет. Бул коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштырууга багытталган эмиссарлардын жана согуштан топтордун өлкө аймагына кирип келүү ыктымалдыгы алардын жашыруун аракеттери менен шартталган. Бул өңүттөн алып караганда ар түрдүү коркунучтарга ыкчам жана тийиштүү жооп кайтарууга жөндөмдүү болгон улуттук коопсуздукту камсыздоо тутумун өнүктүрүүгө багытталган мамлекеттик деңгээлдеги иш-чаралардын комплексин ишке ашыруу зарыл. Эл аралык терроризмге каршы күрөшүүнүн негизги шарттарынын бири мыйзамсыз куралчан түзүмдөрдү күч менен басуу тажрыйбасы менен радикалдуу күчтөрдү жана террордуу көрүнүштөрдү алдын алуу саясатынын айкалышы болуп саналат. Биз коркунучтардын алдын алуу боюнча иш аракеттерди бардык коңшу өлкөлөр менен биргеликте жүргүзүшүбүз керек деп эсептейбиз. Биздин өлкө бардык кошуна өлкөлөр менен тынчтык жана ынак коңшулук саясатын жүргүзүп, региондогу туруктуулукту сактоо үчүн болгон күч аракетин жумшап келет. Укук коргоочулар менен атайын кызматтар эл аралык террордук уюмдардын мүчөлөрүн жана экстремисттик агымдардын жактоочуларын аныктоону жана зыянсыздандырууну улантышууда. Бүгүнкү машыгуу ыкчам, маалыматтык аналитикалык, командалык штабдык жана уюштуруучулук тактикалык кылдат иштин жыйынтыгы. Бул жерде өз ара тыгыз кызматташуу, ар тараптан камсыздоо тапшырмаларын так аткаруу маанилүү роль ойнойт. Машыгуулардын активдүү фазасы Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугуна болгон бардык коркунучтарга карата адекваттуу жооп кайтаруу чараларын көрүүгө даярдыгыбызды тастыктайт. Бүгүнкү машыгууларда Кыргызстанда алгач ирет учкучсуз учуучу аппараттардын, көп максаттуу автоунаалардын жана курал-жарак менен техникалардын дагы башка заманбап каражаттардын колдонулганын өзгөчө белгилейм. Буга чейин улуттук жана аймактык коопсуздукту камсыздоо үчүн бир катар чечимдерди кабыл алып, укук коргоо органдарынын, күч түзүмдөрүнүн дараметин кадыресе жогорулатууга тийиштүү тапшырмаларды берген элем. Биз күбө болгон иш-чарада коопсуздукту камсыздоонун, түзүмдөрдүн дараметин жогорулатуунун өнүгүү темпи байкалып отурат.
Бүгүнкүдөй атайын тактикалык машыгуулар мындан ары дагы ырааттуу өткөрүлүп турат. Ата мекенибизде тынчтык болсун. Мекен коргоо чегинде турган ар бир жоокерге чың ден соолук, бекем эрк, бийик ар намыс каалайм.